Чоңалай районунун тургуну Жакшылык Жолдошов 30 жашта. Ал өз каалоосу менен демилгелүү жаштарга кошулуп, Ленин чокусундагы лагерлерде калган таштандыларды тазалоо үчүн кетип жатат. Айтымында күн сайын 2 жолу 2 топко бөлүнгөн 10дон ашуун жарандар лагерлерге чыгып кетүүдө. Ленин пикте глобалдык тазалоо болуп жаткан экен мусорду. Ошого катышалы деп пандемия учурунда жумуш жок. Бош отурбастан бир чети өзүбүзгө кичине тыйынга иштейли деп бир чети ошо жаратылышты аз да болсо тазалап, коомчулукка келген туристтерге жагымдуу көрүнүш үчүн жардамыбызды берели деп келдик. Бул жерге 2 жумага деп келдик. 2 жума болжолдоп 5 тонна, 10 тонна мусор топтойбуз деген үмүттө келдик. Жаратылышты таза кармоо дүйнө жүзүндөгү глобалдык көйгөйгө айланган. Ленин чокусунун бийиктиги 7134 метр. Чоңалай кырка тоосунун борбордук бөлүгүндөгү эң бийик чоку. Мында акыркы жолу 2015-жылы тазалоо иштери жүргөн. Ленин чокусу жайы кышы суук болгондуктан ташталган таштандылар кар алдында калат. Мөңгү ээриген учурда сууга кошулуп, Алай районуна тарайт. Ал эми бул сууну жергиликтүүлөр ичүүчү таза суу катары пайдаланышат. Уюштуруп аткан иш-чарабыз ошо альпинисттерди ошол жерге таштап кеткен таштандыларды тазалап атабыз. Мындан кийин биз мына фирмалар менен дагы ошол боюнча келишим түзөбүз. Кайсы фирмадан чыккан болсо ошол жерди түшүндүрүш иштерин жүргүзүп, алар өздөрү тазалашка, эсли мүмкүнчүлүк болбой аткан болсо, кеч күздө сезон бүткөндө биз өзүбүздүн ошол алынган салымыбыз менен барып өзү тазаламакчыбыз. Андай эл арасында же өзүбүздүн ички туристтер, регионалдык туристтер, эл аралык туристтердин арасында популярдуу маршрут дестинациялардагы таштанды маселесин ушу элге жеткирүү. Эмне үчүн? Анткени биздин ички туристтер дагы өзүбүздүн эл дагы акыркы учурларда өтө көп активдүү туризм тармагына катышып атат. Ошол таштанды таштабаңыздар деген сообщениени жеткирүүдө. Бул туристтик аймакты тазалоо үчүн атайын альпинисттер жана туристтер келген. Ошондой эле Чоңалай районунда Ленин чокусуна чыгып көнгөн жарандар да чакырылган. Алардын мындагы тамактануусу жана түнөөсү үчүн шарттар каралган. Всем известно, что у нас существует экологическая проблема в Кыргызстане. Барыбызга белгилүү табигатты таза кармоо боюнча көйгөй бар. Бул Ленин пикте дагы ошол көйгөй. Жылына 1000ден ашуун туристтер жана альпинисттер келет. Тилекке каршы 30 жыл аралыгында таштандылар көбөйүп баштады. Биз Кыргызстандын тоолуу аймактарына көп баргандыктан кооз жерлерде таштанды көп болорун билебиз. Акыркы жылдары бул актуалдуу маселеге айланды. Таштандыны тазалоо бир көйгөй болсо, аны болтурбоо дагы экинчи маселе. Бул өлкө боюнча өтүүчү пилоттук программанын негизинде жүрүп жатат. Нас привело это в ужасное состояние. Жаратылышты таза кармайлы акциясы Маданият маалымат жана туризм министрлигине караштуу туризм департаменти тарабынан уюштурулуп, Хелветас эл аралык уюму колдоого алган. Негизги максат коомчулукту табигатты таза кармоого үндөө. Аталган акция 25 августка чейин жүрөт. Гүлнур Арапбай кызы, Уларбек Мужиев, жаңылыктар.